жаңы диагностика үйрөнүп аткандар үчүн диагностиканы кантип иштетебиз? Диагностика Launch X Pro 5 диагностикага киребиз. Негизи диагностикага киргенде туугандар мындай фон чыгат. Бул жерде IMO дата окуса болот, спрос кылса болот, история көрсө болот, обновлениялар, инструкциялар. Эми булардын ичинен бизге могу локальный диагностика дегени керек. Ошол диагностиканын ичине киребиз. Сиздин машинаңыз кайсыл жактыкы ошону танда дейт. Мына үстүндө байкап турсаңар, сканирование ВИН менен все дейт, общий, американский, европейский, китайский деп турат. Азыр биз диагностика кылып аткан машинабыз азиатский Honda. Азияны басабыз. Япония, Корея машиналары Азияга кирет. Мына Hondаны тандайбыз. Hondаны тандаганда бул чекесинде Bluetooth подтверждение сурайт. Ошол OBD разъем бар го, ошо менен туташууну сурайт. Ошондо подтвержденияга ооба деп жооп беребиз. Разъемун канча пин дейт. 16, 3 дейт. Эми 3 деген эски Hondаларда 3 пиндер бар. Азыр 2000 жогору машиналардын бардыгы 16 пин. 16 пинди тандайбыз. Машина кайсыл жактыкы дейт. Экспорт каяка болгон. Биздики праворульный, Японияныкы. Эгер машина левый Honda болсо, Европаныкы болот. Же щит приборунан американский болсо, Американы басасыңар. Биздики Япония. İçine girgenden keyin жылын сурайт. Биздин машинабыз 2003 жылкыны тандайбыз. Анан сенден сурап атат. Honda Spike 2003 жылкы, двигатель мындай. Ушул туурабы деп сурап атат. Ооба, ушул машина деп. Окей, тандайбыз. Анан азыркы учурда интернет жок. Логин, эгер сиздерде интернет подключенный болсо, логинди басып киресиз. Интернет не подключенный болсо, назад кылып коесуңар. Анан сурайт. Моторду текшересиңби, коробканы, ABS, подушка. Бизге баардыгын текшериш керек десем, муну басабыз, баардыгы. Кетти сканирование. Акырындап өзү текшере берет. Бул жашыл деген бул жакшы дегени, демек жакшы иштеп атат. Эгер кызыл болуп калган болсо ошибка. Эми азыр бизде машинабызда почти ошибка жок. Азыр кантип ичине кирип, кантип поток данныйларын көрөбүз, анда көрсөтөм. Азыр ушинтип, ушул 100%ке толуш керек. ABS'те проблема бар экен. Мына ар бирде мына стрелка коюп койгон бассаңар, мына ошибкасын ачат. Бул история экен туугандар, бул аккумулятор чечип кадаган болчу. Рулевойдо проблема бар экен. Ушинтип чыгарып берет. Эми туугандар, бул мындай да. Бул жерде жазылган жазуу өтө маанилүү эмес. Бул жакта код ошибкалар бар. Ушул ошибка эмненики, ушуну үйрөнөбүз. Кандай десеңер, мисалы силер научок болсоңор, бул планшетиңерге интернет улап койгон болсоңор, Google'га кирип, ошол жактан кайсыл жеринде жайгашып турган буюм экенин карап, дальше издеп кете берсеңер боло берет. Андан кийин азыр процесс ушинтип акырын болот. Болгондон кийин туугандар, азыр бул жерде электронный система кузов деп кетип атат. Биз азыр Bluetooth'ду улайбыз. Wi-Fi мененби? Тип кадимкидей телефондо улагандай эле улайсыңар. Кайсы бири? Я. Так, Poco да, Poco 3. Кадимкидей эле улайсыңар, подключенный. Интернет кетти, мисалы мына караңыздар. Бул жак текшере берет пока. Бирок сиз анга чейин муну көрүп турам десеңиздер, кирип көрө бересиңер туугандар. Азыркы жаңы планшеттердин ушунусу жакшы. Бул жакта мына картинкага карабайсыңар. Именно мынга карайсыңар. Туура эмес иштеп атат дейт. Ошону кирип, анан бул сайттарга кирип, ошол сайттарда суроо жооптор бар, бул жакта. Ошолорго карап, эмненин себебинен ошондой болот, ошол жөнүндө маалымат алып, толук маалымат алсаңар болот. Ошо вольттору, нормалдуу кандай болот, кандай болгондо ошо нормалдан бузулат, ошо баарын жазып чыгарат сайттар. Ошол сайттардан маалымат аласыңар. Азыр ар бир ошибкага токтолуп кете албайбыз. Бул жерде мынакей мисалы рулевойго дагы киресиңер. Рулевойго кирсеңер, бул жакта ошол Honda'нын өзүнүн сайттары бар. Алдыда Honda'нын сайты болот. Ошол жерде дагы ошонун түшүндүрмөлөрү бар. Жок, мен
схема тааныбайм, мен схеманы билбейм десеңер, мына видеого кирсеңер болот. Видеодон блок рулевойдун блок управлениясы кайсыл жерде турат, рулевой рейка кантип ачылат, баардыгын түшүндүрүлгөн. Мына бул жерде. Эми бул баардык Honda'ны айта берет, бирок сизге өзүңүзгө керек нерсени ичинен таап алат. Мисалы Honda Spike экен, азыркы Honda Civic экен. Ошентип интернеттен сиз ошибканы тапсаңыз болот. Бирок бул интернет, бул негизи интернетте масштабдуу информация берет. Ошон үчүн интернетти караган, бул научоктор интернеттен карай берет. Негизи силер мисалы моторду мисалы ABS булар ABS иштебесе деле машина жүрөт. Мисалы моторго кирдик. Мотор тууралуу толук маалымат алыш үчүн ар бир мисалы бөлүккө кирип туруп текшергенге жакшы болот. Мисалы мынакей азыр мен мотор бөлүгүнө кирип баратам да, бул жерде версиясы, ошибка окуш, спрос, поток данные баардыгы бар. Эми биз азыр удалить кылбайбыз. Чтение код неисправность кылабыз. Текущий код, азыркы учурдагы код. Эми бизде азыр ошибка жок. Эми назад кылабыз. Выход системадан чык дейт. Поток данныйга киребиз. Киргенде сен эмнени текшересиң деп атат. Анан бизге мисалы, бизге баардыгы керек. Баардык машинанын ичинде электрониканын баардыгын чыгарып атат да. Машинанын ичиндеги аккумулятор канча заряд берип атат. Ошол баардык иштеп аткан буюмдардын бул жердеги көрсөткүчтөрү чыгат тугандар. Ушул көрсөткүчтөр нормалдуу иштегенде канча көрсөтөт, канча көрсөткөндө бузулат, ошолордун баардыгын жаттайбыз. Мисалына карасаңар, ашып кетсе бир 20 датчик чыгат кайталама да, мисалы. Инжектор менен инжектор деле мисалы пропуск зажиганиянда, катушкандагы и форсунканы чачканда чыгарат, ошо 12 болуп кетет да. А так бир 20га жакын эле датчик бар да. Ошо 20га эле жакын датчикти жаттап алсак, ошонун ар бири нормалдуу кандай иштейт, кандай болгондо бузулат, кандай болгондо расход көбөйүп кетет, кандай болгондо пропуск зажигание болот. Ушуну жаттап алабыз. Поток данный кантип иштейт. Ошону жакшылап үйрөнүп алабыз. И бул жердеги көрсөткүчтөрүнө карап туруп, биз настройкасына биягы иштеп аткан турбайбы, тиги жактын туура эмес иштеп аткан турбайбы деп, ушул жактан карап оңдойбуз туугандар. Ошон үчүн мына поток данныйдагы бул ушул көрсөтүп аткан нерселер баягы осциллограмманын цифровой показаниясы деп айтылат. Мисалы осциллограммада мындай шкала менен көрсөтүлсө, бул жакта цифровой показания менен көрсөтөт. Мына обороттуку мисалы. Оборот мисалы меники бир аз азыраак экен. Бул негизи 8, 9 болсо нормалдуу жакшы. Ошо 7де 8ден ылыйга түшкөндө бир аз титиреп баштайт да мисалы. Мунун дросселин жакшылап жууп коюш керек. Мисалы ушундай. Кете бересиңер. Анан генераторлорду бүт кандай иштеп атат, баардыгын бул жакта канча процент заряд берип атат, аккумулятор канча заряд берип атат, баарын ушул жактан эле көрүп билип турсаңар болот туугандар. Эми азыр мен бир эле поток данныйга кирип жатам туугандар. Бул диагностика өзү татаал. Диагностиканы үйрөнөм десеңер, өзү 2 ай 3 ай жакшы көңүл бурушуңар керек. Эмне үчүн дегенде, бул жерде мына мотор турат, коробка, ABS, руль, подушка безопасности, датчиктер, кузовтар, электроника кузовтагылар, баллон, парктроника, заднее сиденье, переднее сиденье, кондиционер, натяжитель. Айтор муну баардыгы ар бири бирден запчасть. Ар бир запчасть кандай иштеш керек, ошону түшүнүш керек туугандар. Диагностиканы ким үйрөнөм десе, бул чыгарып кызыл ошибкасын чыгарып колуна карматып коюш эмес. Бул деген могул жердеги ар бир турган нерсени кирип, поток данные нормалдуу кандай болот, бузулгандай кандай болот түшүнүшүңөр керек. Ошон үчүн эгер интерес болсо силерде диагностикага, диагностиканы биринчи сатып алгыла и анан изучать эткиле. Бирок баягынтип эле код ошибкасын чыгарып, мынакей ошибкасы мынча сом болду деп эмес, ар бирине токтолуп, детально мына иштебей атыптыр деп ушунчалык деңгээлде изучать этип ар бирине. Анан кийин ошону уже иштеп баштагыла практикада. Бирок клиенттин машинасына практиковать этпегиле. Себеби диагностика оңой мындай эле планшетке окшоп атканы менен но спрос деген жеринде но өчүргөнүңөрдө ОБД радиомду суруп ал деп эскертет. Мисалы, но спроско киргенде туугандар, мисалы силер жаңы буюм коесуңар го. Мисалы жаңы аккумулятор койдуң, же болбосо дагы жаңы май куйдуң, тормозной жидкость куйдуң,
Айтор руль алмаштырдыңбы, датчикти алмаштырдың, катализаторуң обманка койдурдуң же вообще эле башка катализатор койдурдуң, датчик койдурдуң, айтор ДМР ушинтип койдургандан кийин бул жерде спрос кылат, заводской настройкасына кайтарат. Ушул жерде кирип алып эле эгер баса берсеңер, эгерде дроссель заслонкаңар бузулайын деп турган болсо, спрос кылсаңар, бул кайра иштебей калат. Дроссель заслонка орточо кымбатыраак машинаныкы $100 турат. $100 түшүп каласыңар. Ошон үчүн любой машинаны бир нерсесин ойду келди спрос кыла бербешке тукандар. Любой жердеги буюм машинаны бузуп коюшу мүмкүн. Эгерде ал өзү бузула албай араң жүргөн болсо, бир спростон кийин кайра иштебей калат. Ошон үчүн компьютерди жакшы түшүнүп алыңыздар. Эгерде ушул боюнча бир аз окуй маалымат алам десеңер, бизге дагы келип окусаңар болот. Бул лаунч самый простой диагностика. Эми бул жакта толтура диагностикалар бар да, түрлөрү бар. Мисалы, дилерский Mercedes'in компьютер башкача иштейт, Scanmatic башкача иштейт. Андан башка дагы Toyota'nын, Honda'нын, Opel'дын, BMW'нын ар биринин өзүнүн диагностикасы бар да. Ал диагностикалар кандай иштейт, штатный форматта. Айтор татаал иш да. Көбү диагностика алып эле сайып ошибкасын чыгарып, колуна кармата берет. Мынакей оңдотсаң оңдолот деп. Компьютер диагностика деген уста өзү чыгарган ошибканы өзү ремонт кылып, ошону машинадан удалить кылып, кайра нормалдуу абалга келтирип бериш керек. Эгер сен жөн эле ошибка чыгарып же удалить кылып койдуң, тияка барды кайра жанып калды. Ал ремонт эмес туугандар. Ошон үчүн ким ушул ишке кызыккан болсо, профессионалдык деңгээлде үйрөнөм деген болсо, профессионал мастерлерге барып, жок эле дегенде бир 3 ай убакыт кетирип, ошол жерде практика кылыңыздар. Кайсыл жерде болот, кандай гана диагностика болбосун, боло берет. Главное ушу менен профессионалдык деңгээлде иштеш керек күндө. Анан бир компьютер бар, бир айда бир эле машинага диагностика кылган балдарга эмес. Ким Бишкекте болсо, бизге келсеңер да болот. Бизде Бишкекте толтура мастерлер бар. Мага окшогон толтура. Мага келишиңер шарт эмес. Негизи айтам. Диагностикаң барбы? Сөзсүз изучать этип, түгүнө жетип алыңыздар. Андан кийин колдонуңуздар. Кыйналбайсыңар өзүңөр дагы, клиент дагы. Бул видеону диагностикага кызыккан баардык жакын тааныштарыңарга жиберип койгула. Ассаламу алейкум.